туугандарым, досторум билип жүргүлө. Мен кыргызмын, ураным манас, улутум кыргыз. Кичинекей альпинисттик куржунумда эки эле нерсе бар. Кыргыздын калпагы, анан кыргыздын кызыл желеги. Алла таалам шарт берсе, Эвересттин чокусуна жетсем, анан таныйсыңар, кыргыз жетти деп. Ошол жерде кыргызча кайрылуу кылып, ушу жеңишимди Кыргызстаныма арнайм деп туруп, ошентип туруп видео кайрылуу кылганда, анан элим, жалпы кыргыз элим анан ишенип баштады. Бул кыргыз экен, Кыргыз турбайбы? Накыл кеп бар эмеспи? Биздин каналыбыздын аты дагы Уйкаш окшош. Биринчи байлык ден соолук каналында биз коомчулуктун ден соолукка болгон мамилесин, көз карашын өзгөртүүгө аракет жасайбыз. Биздин негизги максатыбыз ооруну дарылоо эмес, ооруну алдын алуу. Сергек жашоо образын жайылтуу жана дени сак улутту калыптандыруу. Бүгүн биздин коногубуз өзгөчө конок. Кыргыз элинин сыймыктанчу, даңктуу уулу, биринчи дүйнөдөгү эң бийик чокуларды биринчи кыргыз болуп багындырып келген, жана дагы андан тышкары өтө бийик жана кооптуу бийиктиктерди багындырган Кыргызстан Федерациясынын, Альпинизм Федерациясынын президенти, коомдук ишмер, нагыз спортсмен Эдуард Кубатов. Саламатсызбы дагы бир жолу, Эдуард мырза? Биздин студияга келгениңизге сизге ыраазычылык билдирем. Биздин 2 миллиондон ашык көрүүчүлөрдүн атынан сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мен да терең кубанычтамын бияка келип сиздин жаныңызда отуруп бергениме. Сиздин мынакей күнүгө көрөм, Инстаграмдабы же башка жактабы бүт социалдык баракчалардан Манас университетинде же башка студенттер менен баарлашып атканыңызды, өзүңүз билгениңизди айтып атканыңызды, анан ошого карабай убактыңыздын баарын өтүп жака келгениңизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эдуард мырза, эми кыргызда дагы бир сөз бар эмеспи? Баатырды алыстан көр, жакындын бир адам депчи. Сизди көпчүлүгү сурашат. Кайсыл жердин баласы, каяктан келген, дегеле кыргызбы депчи. Ошо өзүңүзчө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Эже, мен да абдан кубанычтамын. Мен сизди, Эркин байкемди абдан сыйлайм. Бир мезгилде биз деген силердин каттоочуларга айтып кетейин. Бир мезгилде сиз менен чогуу Африканын эң бийик тоосуна Килиманджароға ийгиликтүү чыгып келгенбиз. Сиздин жардамыңыз менен. Рахмат. Эжем анан деген байкем, Эркин байке ошондо кандай оор акыбалда болсо дагы, абдан оор аба ырайы дагы оор болду эле. Ошол мезгилде абдан оор болду эле экспедиция, ошондо да иштикенине карабай ийгиликтүү чыгып келдиңиз. Ошого сизге чоң рахмат. Мен өзүм Ойбулак деген айылда төрөлгөм. Кичинекей кыргыз айыл. Ошо Ойбулак деген айылдын жанында Кудургу деген чоң айыл бар болчу. Ошол жерде биздин орто мектеп школа бар болчу. Школа жанакы орто мектеп, Герцен атындагы орто мектеп. Анан атам деген ошо мен 4-5 жашка толо электе атам деген ошо кичинекей айылдан, Ойбулак деген айылдан анан Кудургу деген чоң айылга өткөнбүз. Жанакы себеби балдарыбыз орто мектепте, чоң орус орто мектепте окусун деп туруп биз анан Кудургуга көчүп кеткенбиз. Өзүм негизги Ойбулакта төрөлгөм. Өзүбүз жаш балалыгыбыз Кудургу деген айылда өткөн. Түп район, Ысык Көл областы. Ошол жерде школубузду бүтүп, анда дагы абдан чоң, абдан мыкты школа болчу, Герцена деген школа. Ал деген мурунку согуштан кийин, согуш убагында Ленинградтан келген немис, еврей, орус мугалимдер ошону Герцен школун топтоп,
Анан бир мезгилде Ысык көлдө эң мыкты школа болуп, мектеп болуп саналып турчу да. Ошо анан деген атам менен энеме терең ыраазычылык мага ушундай жашоону берип, ушундай тарбия берип, анан, конечно, экинчиси бул биздин ушу орто мектеп школа, Герцен атындагы школа мага абдан чоң салым берген. 89-жылы мен атамды эрте жоготуп алдым да. Анан ошо себеп болуп университетке, институтка шарт болгон эмес. Ал мезгилде анан 89-жылы ошо Советтер Союзунун доорунда мен деген жогорку аскер школага, военный училищеге Уралда окуп, анан ошол жерде военный тарыхым башталган, аскер тарыхым. Анан көп жыл мурун ошо 96-98-жылы мен ошо академия Чалгындоо, Россиянын Чалгындоо академиясын ийгиликтүү бүтүп, андан кийин уже улуттук коопсуздук системада Афганистан, Иранда иштеп, 2004-2005-жылы мен деген отставкага кеткем, подполковник болуп. Анан 2005-жылдан бери мен чоң бизнесте жүрүп, 19-жылга чейин ошо эл аралык бизнесте жүрдүм. 19-жылдан бери мен деген ошо жеке спорт Кыргыз альпинизм федерациясын жетектейм. Анан өзүм дагы эле жакында 54-кө чыгам, дагы эле ошол действующий спортсмен болуп, азыр ошо чоң улуттоолорду аракет кылып, өзүм жеке кичине может быть кыргыз спортуна кичине тарых жаратып, акырындап азыр өзүм историямды, азыр спорт историямды улантып атам да. Эң сонун, эң сонун. Эдуард мырза, анда сиз кадимки эле кыргыздын баласы экенсиз. Атыңыз Эдуард, ошон үчүн көбү суроо ошондон келип чыгат экен да, Бир мезгилде билесизби, 5 жыл мурун мен деген Эверестке чыгып келдим да, ошондо мен Эверестке чыгып баратканда мен жеке барагыма Инстаграмга бир баткендик кыз жазат. Ушундай мен ойлодум эле Эдуард байке кыргыз экен деп, биринчи алгачкы кыргыз болуп Эверестке чыгып атат деп туруп абдан сүйүндүм эле. Анан ушул жерде сөздөр болуп атат, бул кыргыз эмес, бул деген кореец, бул деген башка улуттан деп туруп ушундай сөздөрдү мага Инстаграмда жазгандан кийин ошондо мен айткам. Жалпы элиме жанакы видео кайрылуу кылгам, туугандарым, досторум билип жүргүлө. Мен кыргызмын, ураным Манас, улутум кыргыз. Кичинекей альпинисттик куржунумда эки эле нерсе бар көрү. Ошол эле кыргыздын калпагы, анан кыргыздын кызыл желеги. Алла таалам шарт берсе, Эвересттин чокусуна жетсем, анан таныйсыңар, кыргыз жетти деп, ошол жерде кыргызча кайрылуу кылып, ушу жеңишимди Кыргызстаныма арнайм деп туруп, ошентип видео кайрылуу кылганда, анан элим, жалпы кыргыз элим анан ишенип баштады. Бул кыргыз экен, кыргыз турбайбы? Эми атам ушинтип ат коюптур. Биздин баланын милдети эмне да? Атамдын чечимин мен кантип чекке коем? Ошондо мен деле атама деле тарынгам бир мезгилде. Айткам эми, пап, бул эмне кылганыңыз деп. Мени деген эми жалпы мындай айылда жашап атсак, айылда дагы турмуш оор да. Анан деген балалык деле абдан мындай татаал заманда өтүп баратат да. Анан деген мен турмушум, мен жашоом жаш кезимде, балалык кезим кырылышып эле көчөдөн эле сабашып эле согушуп эле жүргөн мезгил болчу. Ошон үчүн атымды коргоп, атымды ушу сактап калайын деп эле ушу айылда көчөдө согушуп эле жүрчүк. Бир тууган инимди атам Айтбек деп коет. Балпайган 1,90 м, сакалы кеткен, тебетейди кийсең бир кыргыздын батыры деп туруп саналат да. Мени атам анан Эдуард деп койду. Ошол мезгилде 8-9 жашымда каткырып күлчү папам. Мен ушу ишенем, бул жашоо өзгөрөт, сен деген чоң ийгиликтерди бул Кыргызстанда эмес, Советтер Союзунда эмес, бир батыш жакта сен чоң ийгиликтерге жетесиң, анан сага ушул ат деген сага абдан жардам берет деп. Анын карабайсызбы, азыр кичине карап туруп атама деле ыраазычылыгымды айткым келет. Ошондо эле Москвада жүргөндө, ошо Чалгындоо академияда окуп жүргөндө, ошондо эле
чоң бизнесте ошо Лондондо, Сиднейде, Торонтодо жүргөндө менин атым абдан мага чоң салым кошкон да. Ошо жанакы батыш бизнес системага абдан жакшы интеграция кылып, именно атым да, Эдуард деген ушундай көп эшиктерди ачып берген да атым. Ошон үчүн папама терең ыраазымын. Арыбагы саламат болсун. Демек сиздин атыңыз бекеринен ат коюлбайт дейт го. Ат кийинки тагдырын чечет экен. Эдуард мырза, сиз азыр айтып атасыз, мынакей ушундай төрөлгөм, анан атаңыз жөнүндө айттыңыз. Ар бир сөзүңүз жаштар үчүн, бизди көрүп аткандар үчүн өзүнчө эле бир мисал, өзүнчө мотивация. Канчалаган азыр жаш ата энелер көрүп туруп, өзүнүн балдарына сиздин атаңыздай айтып беришет. Балам мындай болосуң, мындай өсөсүң деп. Демек, сиз өзүңүз эле мынакей Эверестке чыкканыңыз эле эмес, ар бир айткан өзүңүздүн тарыхыңыз өзүнчө бир үлгү. Рахмат чоң. Эми мен дагы карабайсызбы, 5 жыл мурун Эверестке чыгып, Эвересттен кийин абдан мындай кичине мага оор болду да. Мен жөнөкөй эле элге деле билинбеген инсан болчумун да. Эвересттен кийин анан деген элге билинип, анан деген Эвересттен кийин кичине депрессия дагы болуп, кичине мындай оор акыбалда турган мезгил болчу. Анан ошондо карабайсыңарбы, Ысык көлдүк мамлекеттик университет чакырып, анан башка университеттер чакырып, лекция окуп кетиңиз агай деп туруп ушундай чакырганда, анан деген ушул лекциялар, ушу жаштардын арасында менин барлаштарым, жанакы кезиккен моменттерим мага абдан чоң салым берди да. Мен анан ошого жашоого келип баштадым. Азыркыга чейин, азыр мына жакында санаптыр, 211 чоң лекциялар болуп тур да. Кээ бир жерде 50 эле киши, кээ бир жерде даже 30 эле киши келет, кээ бир жерде 5000ге чейин. Ошол эле Москвада, ошондой эле Ош мамлекеттик университетте 3,5 миң студент чогултканбыз. Ошол эле Чикагода, башка мамлекеттерде, Кыргызстаныбызда 211 чоң лекция болуп тур. Мен да бул менин милдетим да. Мен эми Эверестке барып келип, өзүмдүн жеңишимди жериме, элиме арнап, анан деген Эверест жөнүндө, башка улуу тоолор жөнүндө айтпасам, элим менен бөлүшпөсөм, жаштарга мындай кичинекей болсо дагы үлгү болбосом, бул деген туура эмес да. Ошон үчүн мен өзүм билем, бул коомчулуктун астында, элимдин астында менин милдетим. Ошон үчүн мен Чикагода эле болобу, же Стамбулда болобу, же Москвада, же Кыргызстанда болобу, менин лекцияларым бул деген акча төлөнбөйт. Мен деген акча албайм. Бүт барын эми орусча айтканда мои выступления бесплатно да. Это менин элимдин астындагы милдетим. Ошончу азыр дагы эле спорт менен алышып эле, машыгып эле жүрөм, ошол эле дагы эле камданып жүрөм улуу тоолорго. Дагы чоң федерация, 1000ден ашкан альпинист бар, Кыргыз альпинист федерацияда. Но менин дагы бир 30-40% менин жашоом ушу жаштарга, балдарга, студенттерге лекция окуп, ушу элимди, жеримди кыдырып жүрөм дагы эле. Эдуард мырза, рахмат. Мен сиз айтып атсаңыз эстеп кеттим. Ошо мындан бир калп айтпасам 5-6 жыл өтүп кетти окшойт, бир Шамал деген проект болгон. Ошондо эми ал жерге катышуучулардын саны 5000ден ашкан, 10 000дей болгон. Ошондо мен да карап турсам, бир жанымда бир жаш эле кыз сиздин сөзүңүздү угуп, ушунчалык таасирленип атты. Анан сиз аябай чоң иш кылып атасыз. Кудай берсин сизге. Рахмат. Анан айтып берсеңиз, кантип сиздин жашооңузга ушу Эверест кирди, же альпинизм кирди десем болот. Биринчи альпинизм. Эми биринчиден мен китебимде менин Эверестим деген китеп чыккан. Ошо китебимде деле жазганмын, что бул Эверест бул деген менин балалыгымдан келаткан кыялым да. Ошо карабайсызбы, 8-9 жашымда атам ошо Гималай, Тибет, Кайлас, Эверест жөнүндө жанакы, анан деген ошо эски болсо дагы табылбаган, ошондо абдан чоң редкость болгон Тигр Снегов деген китепти табып, ошо жөнүндө, Гималай жөнүндө, Тибет жөнүндө
ушу улуу тоолор жөнүндө китептерди мага табып мени окусун деп туруп, ошондо менде жаш ушу 8-9 жашымда менде ушундай кыял орун алган да. Ушу бир мезгил кандай болот, анда дагы советтердин доор системасы да, эми билбейсиң да кандай болот жашоо. Биз абдан мындай жабык системада жашап жүргөндө ошондо ачылабы дүйнө бизге, биз жете алабызбы Гималайга, ошо Эверестти көрө алабызбы деп. Но бир баланын кыялы эң таза да, эң таза, эң мыкты, потому что именно балалык мезгилде биз кандай десем, атаң менен энең жаныңда, мындай кут үйүң бар, сен абдан күчтүүсүң, атаң менен энең ушунчалык сага күч берет балалыкта. Анан ушу балалыкта орун алган кыялдар мен азыркыга чейин ойлойм эң мыкты кыялдар ушу балалыктан келген. Ошон үчүн менин Эверестим бул деген менин кыялымдан келаткан. Анан болгондо да мен Эверестке баратканда мен Эверестти ушу атама арнайын дегем да. Анда мен белгилүү инсан эмесмин, мен элимде деле мени тааныбачы. Но ошо Эверестке чыгып баратканда ушунчалык элим колдоп, ушунчалык мага ушундай кандай десем, жалпы эл колдоп ушунчалык, анан деген бир мезгилде ушу элимди намыз менен элимдин бул эмесин үмүтүн сындыра албайын, кандай 2-3 жолу Эверест болбой калат, шарттар түзүлбөй атат, абырай болбой, бүт баарыбыз ооруп, ал ошол ковид убакытта биз да ооруп атабыз, көп кишилер каза болуп атты. Ошондо мен деген 2-3 жолу мына Эверест экспедиция бүтүп калат, ийгиликтүү болбой бүтүп калат дегенде ошо элимдин колдогону мага чоң үлгү болгон да. Анан элимди ушу элимди ушу кандай десем, элимдин үмүтүн сындыра албай абдан чоң аракет кылдым да, ушу жеңишимди, Эвересттеги жеңишимди элиме, жериме жеткизейинчи, ушу элиме арнап берейинчи деп. Анан бир мезгилде ушунчалык эл колдоп калды, канча да миңдеп кишилер. Мага эле бир эле директке бир 14-15 миң сообщение жеке кат келген да, жеке директке 15-тей кат келген да. Ошол кезде акыбал өтө саясий акыбал оор болчу эмес беле. Анан сиз ошо чокуга туруп ушундай сөздөрүңүздү азыр кайталап деле койсоңуз болот. Ал мезгилде ошо ал мезгилде дагы баткен окуялар, 36 киши каза болуп атат. Ошол жерде кичинекей Наристебиз Мадина деген кыз, ал дагы биздин ушул кыргыздын символу болуп, Мадина деген кыз каза болуп атат. Анан еще жанакы ковидтен кийин абдан оор акыбалдабыз. Коомчулук, саясий дагы абдан, биз вообще Кыргызстан абдан мындай оор акыбал. Ошон үчүн баткендин аксакалдары, жигиттери жазды да мага: байке, сиз Эверестти калтырбаңыз, Эверестке жетиңиз, Эвересттин жеңишти Кыргызстаныңызга арнаңыз, Эверестке жетсеңиз биз баткенибизди сактайбыз, жеңиш биздики болот дегенде. Анан деген ошо абдан мага жоопкерчилик, бир четинен жоопкерчилик, ушунчалык элим колдойт, но жоопкерчилик дагы абдан оор болду да. Мен бир мезгилде даже ошо 8000 метрде акыркы жатакта, акыркы лагерде турганда мен бир мезгилде даже ойлогомда мен уже өлүмгө деле даяр болчумун. Бул жерде мындай катуу сөз болбосун, мен деген өлүмгө деле даяр болчумун. Ушу дүйнөмдө, жашоомдо канча 100%, 200% аракетимди ушу Эверестке жеткизейин, Эверестке жетейинчи, потому что элим күткөн да ушу жеңишти. Ошон үчүн жоопкерчилик дагы абдан оор болот экен да. Ушунчалык элиң карап, бүт жалпы кыргыз элиң карап Эверестке жетсин деп туруп ушундай дуа кылып атканда жетпей калсаң дагы абдан оор мага болмок. Но Алла таалам мага ушундай шарт берди, Эверестке жеттим. Эдуард мырза, сиздин ар бир сөзүңүз бизди көрүп аткан биздин көрүүчүлөр үчүн мотивация, шыктандырат аябай. Үлгүсүз. Эми биздин каналыбыз медицина жак болгондо ошол жака бир аз буралы. Анда биздин темабыз бийик тоолор жана ден соолук. Ушул темага Эдуард мырза, сиз ушундай бийик тоолорго чыктыңыз. Ошол эле
Эверестке, анан кийин К2, К2, андан башкага чейин Анапурна, Лхотс. көп. Биздин Кыргызстандагы эле тоолордун баарына чыгып 14 дедиңизби? 14. Азыр жалпы 52 ийгиликтүү экспедиция болду. Ошо 6000ден ашкан тоолордон 52 экспедиция өттү. Ошонун ичинен 6 тоо, улуу тоо, 8000ден ашкан тоо, кычкылтек колдонбой, кислород колдонбой чыгып, ийгиликтүү чыгып келдим. Андан башка эми 7000, 6000 тоо, 6000дик тоолор, 7000дик тоолор абдан көп. А так эми эң чоң жеңишим азыркы убакытта ошо Эверест, К2, Анапурна эң оор, эң татаал, эң коркунучтуу тоолор ушул жылы өттүм, буюрса кычкылтек колдонбой азыр деген. Эми сиз элиңизди аябай толкундатпаңыз. Оор тоолорго азыраак барыңыз. Рахмат. Эдуард мырза, ушундай ийгиликке бар билет. Бул аябай чоң эмгек экенин. Кантип жеттиңиз? Ошону айтып бериңизчи. Күнү неден башталат сиздин күнүңүз? Менин ийгилигимден бул негизи бул деген тартип. Тартиптен башка эчтеке жок. Систематичность, орусча айтканда. Система анан тартип да. Ошол жанакы система менен дисциплина деп айтсак болот. Но мен деген кыргызча айтсам тартип да. Болот го мындай. Эртең жасайм. Жок, кандай жок. Эртең бүгүн болбой калды депчи. Ошол кантип сиз өзүңүз? Ошо карабайсыңарбы? Спорт болобу, спорт системада болобу, өзүм жеке жашоомду, өзүм жанакы тамак аш система боюнча мен деген ушу менин базам ушу бул тартип. Мен деген иштекени бузбайм, бүт баарын так аткарам. Анан кандай убакытта жалкоолонуп, мен не так жакшы чоң ийгиликтерге жеттим, мен бүгүн таштап коюш керек. Эми 2-3 күндөн кийин кайра эс алып туруп анан деген мен эч качан өзүм машык тренировкаларымды бир да күн болсо да таштабайм. Катуу орусам дагы аракет кылам үйдүн ичинде өзүмдү формамды кармагандай. Анан ошо тамак аш боюнча, өзүм жанакы спорт система боюнча мен абдан бекем тартипти кармайм. Анан деген менин ушу чоң ийгиликтерим, улуу тоолордогу ийгиликтерим бул деген только тартип. Эми Алла таалам терең ыраазычылык, биздин ушундай жашнакай өмүрүбүз Алла тааламдан, но Алла таалам мага мындай талант бербептир да. Мындай кандай десем, орусча айтканда, выдающихся физических и других условий у меня никогда не было. Все, что меники азыркы эмнем бар, бул деген тартип, анан ошол эле сабырчылык, өжөрүлүк, анан ошо менен акырдап чоң. Сизге эле береби же башкаларга да ошону сунуштайсызбы? Мен айтайын, тартип бул деген жалкоолукту четке каксак, абдан мындай бекем бир характер менен бир чечим кылып туруп, ошо чечимди ишке ашырсак, анан жеке жашообузду биринчи сааттан баштап уктап аткан астка чейин тартип болсо, анда жашоодо, жеке жашоодо бизнес болобу, спорт болобу, коомчулук жашоодо болобу, чоң ийгиликтерге жете алабыз. Саясатта болобу, бардык жагында, Да. Эми саясат бул башка отдельный тема, а жерде тартип, конечно, тартип. Ошон үчүн мен деген азыр эми жалпак тил менен айтсам, азыр мен карап туруп иногда ойлойм, эмне ушу мага ийгилик жарат? Эми биз улуу тоолордо жүрүп кичинебиз эмебиз да, кандай десем, жаратканыма жакынбыз деп айта албайм, эми кечиримдүү болсун. Жаратканымга абдан ишенебиз, анан экинчи ушу тартип да. Жаратканым менен тартип, анан ушу эки нерсе ушу чоң ийгиликтерге алып келип атат. Эдуард мырза, биз баягы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, тоолуу жерде турабыз да. Биз тоодо жашайбыз, тоонун арасындагы өрөөндө жашайбыз деп жазылган. Анан баарына эле сиз сунуштайсызбы тоолорго барганга? Өзгөчө мына сиз Эверестке чыккандан кийин, деги эле бул ковидтен кийин чын эле бул модабы же эмне? Көпчүлүгү тоону көрсө
Биринчиден мен деген жеке чоң альпинизм боюнча мен деген реклама кылбайт элем да. Бул абдан оор спорт, абдан татаал спорт. Анан 8000ден ашканда эми официалдуу түрдүү жанагы медицина боюнча, биология, физика боюнча биз деген өлүмдүн зонасына киребиз да. Өлүмдүн зонасына. Ошон үчүн мен деген альпинизмди реклама кылбайм. Мен айтпайм, мына мен Улуу Тоого чыктым, Каекке чыктым, келгиле мени менен чогуу дагы чоң татаал болсо да ортолорго чыгайлык деп. Мен бир да жерде альпинизмди мындай реклама кылбайм. Потому что мен билем, менин да жоопкерчилигим бар да. Альпинизм абдан оор, татаал. Эми дүйнөдө эң татаал спорт бу деген альпинизм. Потому что бир да спортто жок өлүм менен жашоонун ортосунда бир кыл менен бир баскан да. Ошон үчүн мен деген аны реклама кылбайм. Но бирок биз тоолуу эл болсок, 95% жерибиз тоо болсо, тоо кыркалары болсо, болгондо да улуу тоо кыркалар болсо, биздин улуу ала тообуз, улуу Памирибиз. Эми даже 10 боюнча, статистика боюнча биз деген эң тоолуу элбиз дүйнөдө. 95%. Мына даже Непал, Гималай жайгашкан Непал 68%, Бутан 67%, жанагы Швейцарияда 54-53%. Эң тоолуу элбиз дүйнөдө кыргыздар 95%. Анан деген тоодо жүрүп өзүбүздүн мекенибизди сүйбөсөк тура эмес да. Ошон үчүн мен деген тоо туризм боюнча, трекинг боюнча, хайкинг боюнча чоң реклама кылам. Баргыла, кроссовкаңарды кийгиле, рюкзакты алгыла дагы 15 километр болсо дагы өзүңөрдүн кооз, зыңкыган мекениңерди изилдеп, танып жүргүлө деп туруп ошого чакырам. Но альпинизмга мен деген жалпы элди чакырбайм. Альпинизм абдан оор спорт. Абдан оор спорт. Ошон үчүн ушу спорт бул спортта дагы массовый эмес, ачык эле айтайын. Трекинг абдан массовый. Азыр мына 8 бул жерден кечирим сурайм, айырмасын тактап атасыз, альпинизм, трекер. Да. Эми трекинг эми деген тоо менен тоодо жөн эле жөө басмай, ал деген жакшы спорт, ал деген спортивный туризм деген эме бар, горный туризм деген, тоо туризм, спорт туризм деген спорт бар. Эми ал жеңил, жанагы ашууларды өтөсүң, тоолорду өтөсүң, тоо кыркаларды өтөсүң. Но бул жерде момундай оор маршруттарды жанагы чокуга чыккан бул деген альпинизм да. Ошон үчүн айырмасы абдан чоң да. Ошон үчүн мен деген жалпы элимди чакырат элем. Туугандар, мен деле орусча айтып кетсе, жанагы бүт лекцияларымда айтам. Ходите в горы, друзья, и любите жизнь деп туруп, бул деген абдан бул менин лекцияларым девизи болуп атпайбы? Ходите в горы, друзья, и любите жизнь деген бул деген абдан чоң сөз да. Тоолорго баскыла, мекениңерди сүйгүлө, анан өзүңөрдү сүйгүлө депчи. Альпинизм бул деген башка. Бул абдан оор, абдан. Карабайсыңарбы, 7000ге чейин биз деле жыргап эле жакшы эле жүрөбүз. 7000ге чейин биз деген мындай тоодон, жанагы жаратканымдан, жаратылыштан оорчулукту көрбөйбүз. А вот 8000ден башталганда биз точно бир өлүм менен жашоонун ортосуна кирип, абдан чоң сыноолордон өтөбүз. Ошон үчүн альпинизмге мен көп кишини чакырбайм. Альпинизмге абдан мыкты кишилер келет, абдан мыкты айымдар, мыкты жигиттер келет. Алар уже өзүнүн мондай, кандай десем, өзүнүн жеке, кандай десем, калоосу менен, чоң калоосу менен, мен ушул чечимим бар, мен альпинизмге келем. Ошондой балдарды биз колдойбуз. Но жалпы реклама кылып альпинизмге келгиле деген бизде позиция жок. Биздин азыр карабайсың, 8 почти 9 миллион турист келип атат. Бул абдан чоң статистика да. Мындай болгон эмес Кыргызстан. Азыр Кыргызстан абдан өнүгүп атат туризм боюнча. Ошо 9 миллиондун ичинде 70% бул деген тоону сүйгөн, тоо туризмди сүйгөн туристтер да. Ошон үчүн келечегибиз биздики чоң. Эң жакшы. Анда дайыр жолу ошо тоо ден соолукка кандай таасир берет? Альпинизм эмес, спорт эмес.
Мен ойлойм, тоо туризм бул абдан жакшы нерсе ден соолукка. Биринчиден биздин пульсубуз мындай шашпай, акырын, көңүлдөнүп, сүрөткө тартып, мындай жакшы маанайда мындай 10 километр тоодо басып койсок, пульсубуз 125тен 130дан ашпайт. Ал деген ден соолукка абдан жакшы мындай салым берет да. Жүрөгүбүз мындай покойдо турса, 125-130 шлактар, жанакы орусча айткандай жировой массалар кетет. Өзүңөр бир мындай жакшы бир жакшы состоянияга келип каласыңар да. Ошон үчүн бул трекинг, хайкинг, анан тоо туризм бул абдан биздин жалпы элибизге, жалпы коомчулук ден соолукка, биздин Кыргызстаныбыздын ден соолугуна бул деген трекинг, хайкинг, анан тоо туризм бул деген абдан жакшы нерсе да. Эдуард мырза, ошо тоо боюнча баарына эле сунуштай бересизби? Жашына жараша мүмкүн канча жаштан канча жашка чейин деп айта аласыз? Мындай да, эми кичинекей балдар эми 12-14 жашында баштаса болот. Эми только атасы менен, энеси менен. Чоңоюп калган жигиттер 16, 17, 18 жашта самостоятельно өзү уже походдорду, өз маршруттар кылып туруп чыкканга уже шарты бар. Анан өзүңүз деле көрүп атпайсызбы, азыр тоодо мындай карап турсаңыз 60ка чыккан, 65ке, 70ке чыккан. Мен 66дамын. Карабайсызбы, сизди карап мен ушунчалык суктанам. Биздин кыргыз айымдарынын арасында 66да ушундай мындай просто прекрасно выглядит. Чоң рахмат, Эдуард мырза. Мен дагы ошону айткым келет, тоонун жардамы менен депчи. Анан сиз мен айтып ошондой болсун. Ошондой. Анан карабайсызбы, сиз анан Эркин байкем да. Эми бул деген мен тоодо мындай үй бүлө көргөн эмесмин да. Эдуард мырза, бирок ошо өтө эле кандай десем, обидно да. Мына карасак ошо эле Япониядан көрдүк же башка жерден 80ге чыккан кишилер бара беришет. Мен аларга караганда вообще салага экенмин. Жок, бул жерде мындай да. Биз деген кыргыздарыбыз ушундай да бир, мен азыр 54кө чыгып атам да. Анан биз 60ка келгенде эле биз уже аксакал болуп эле, көк сакал болуп эле мындай уже карычылыкты мындай эшигибизди ачып эле карычылыкты кабыл алып атпайбызбы? Өзүбүз чакырып кабыл алып атабыз. Ал туура эмес. Мен азыр ойлойм, азыр деле жашоо өзгөрдү да. Азыр орусча определение бар да, качество жизни изменилось. 20 жыл мурун, 30 жыл мурун 60ка чыккан жигит, азыркы убакытта 60ка чыккан жигит айырмасы абдан көп да. Ошон үчүн 60ка чыккан жигиттер эми аксакалдар дебейли коеюн, алар түшүнүш керек. Карычылыкты кабыл албай, ошол сергек жашоого келип, тоолорго басып, ошондой эле болсо деле аларчага барып туруп, керек жок чоң тоолорго, аларчада эле барып эле автобус менен жетип алып эле 5 километр жөө басып койгула, рюкзак кийип коюп. Ошондо зыян, ден соолукка зыян болобу? Жок, зыян болбойт, наоборот, салым болот. Анан деген мындай да, еще тоонун бир касиети бар да. Тоо өзү энергия. Анан тоонун касиети бар. Тоодо баратып, ушу тоону көрүп, биздин жанакы бактарды көрүп, сууну көрүп, өзүң иш дүйнөңдү позитивный өзүңдүн мышлениеңе башталат. Аны офисте же бир дугуму бир комнатада, квартирада отура берсең карылык келет, конечно. Карып, бат эле, анан деген о дүйнөгө кете бересиң. А биякта рюкзагыңды ал, жакшы кийин, бут кийим удобный кийип алып туруп, ошол эле аларчада 5 километр жөө басып койскон киши бул деген өзүнө 1 аптага, 2 аптага ден соолук кошуп алат да. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук.
Анда кайрадан бийик тоолорго өтөлү темабыздычы. Бизде деле мынакей ошол эле пик комсомола, пик пионера деген бар. Жаштар чыгып атат. Ошолорго эмне деп айтат элеңиз? Баары эле чыкканга болобу? Кандайдыр бир проблема болуп калса ден соолугунда кандай болушу мүмкүн? Ошолорго негизги мындай толук кишилерге, конечно, тоо деген бул оору болуп калат. Анан жүрөк оору биринчи даярданып чыгыш керек. Даярданыш керек да. Биринчиден даярданыш керек, экинчиден экипировкаң туура болуш керек да. Ошол эле жанагы кроссовкаларың, ботинкаларың туура болуш керек, кийимиң, бүт баары шарттары туура болуш керек да. Жөн эле келип кыргызча болбойт да, моундай эле. Мен кеттим, мен толукмун. Мен деле чыгамам депчи. Меники биз тоодо өскөнбүз, меники боло берет дейт да. Мына Элбуруста 1 жыл мурун местный Кабардино-Балкарияда кыйын жигит экен. Мен кыйынмын, мен биякта канча жолу дагы чыгыптыр Элбуруска. Мен кыйынмын, мен мындай эле чыгам деп кроссовка берем, мындай жеңил кийим менен кетип баратып, чокуга 200 метр жетпей эле каза болуп калды да. Ошон үчүн кыргызчылык болбош керек. Бул жерде камданыш керек, даярданыш керек, кичине машыгыш керек. Толук кишилер кичине весин таштап, жүрөгүн ордуна келтирип, анан деген акырындап. Единственное, бул деген жүрөк порок сердца, анан жүрөгү катуу ооруган кишилер эми деген даярдыгы кичине көбүрөөк болуш керек. Ошо 5-6 ай, 1 жыл даярданып, анан акырындап тоолорго чыга бериш керек. Негизги мен ачык эле айтайын, жалпы эл, мына жалпы эл, машыкпай эле жүргөн жалпы эл Алла Таалам берген жанакы физический ресурсту 20% алат. Бизде спортсмендер, жанакы ошол эле мастер спорта международного класса, мындай чоң спортсмендер, мастер спорт боюнча чеберлер, алар бир 35-40%. Но спортсмены выдающегося уровня, величайшие спортсмены, они отрабатывают, например, ошол эле олимпийский чемпион или выдающийся невероятного уровня легендарный спортсмен, они там, например, өзүнүн ресурстун 60%-ын колдойт. Карабайсыңар, даже эң белгилүү мыкты спортсмендер дагы еще 40% ресурсу кабыл алынбай эле ошо кала берет. Ошон үчүн биздин Алла Таалам берген мындай жеке өзүбүздүн физикалык ресурсубуз, биология ресурсубуз мындай чеги жок да, чеги жок. Ошон үчүн жалпы жөнөкөй эл Алла Таалам берген биологический ресурсту 20% кабыл алат. Ошон үчүн эчтекеден коркпош керек. Анан айтпаш керек, мен карыдым, менин тигим ооруп атат, тигинтип атат, суставтарым болбой калды, баса албай калдым деген. Ошондой кишилер өзүнүн карычылыгын алып туруп, бат эле о дүйнөгө бат эле кетип калат да. Өжөр менен жок, андай эмес, 60 жашта дагы жаштык келет деп туруп иштегендер, алар жашай берет акырындап. Тамактануу боюнча айтып берсеңиз эми. Тоого баратканда кандай тамактаныш керек? Деги эле жашоодо кандай тамактаныш керек? Сиз кандай тамактанасыз? Эми муну деген кайталабаш керек. Бул деген жеке жагат го. Мага эле менин система, биздин өзгөчөлүгүм бар да, эми машыгып жүрөм, анан ушу чоң спортто дагы далай жылдар. Мен өзүм системам мага эле жарашат го. Анан деген жалпы эл деген Эдуард Кубатов ушундай кылат экен, биз да кылабыз деген ал туура эмес болот. Ошон үчүн мен деген элимди чакырат элем, караш керек. Жеке өзүңө пайда болобу, жагабы. Ошо мен бир күндө бир эле жолу тамак ичем. Качандан бери ушундай тамактанасыз? Мен 14-жылдан бери ушундай. Жок, 14-чү эмес, эми если туура айтсак 16-жылдан бери мен деген ушундай режимдемин. Бир жолу тамак ичем. Эртең менен турам, толук болуп кетиши үчүн. Жок, эртең менен туруп суу ичем, бир 150-200 грамм. Андан кийин мен деген ушу кичине салат эле жейм. Ошо менен күнүм өтөт. Анан ушу бир проблема бар, мен кофе ичем. Но кофени сахар кошпой, американо деген 2 чашка кофе күндө ичем, бир күндө. Обед мен деген тамак ичпейм.
Даже достор, көп чакыруулар болгондо мен барганда барып отуруп эле кофе ичип коем. Жакшы сүйлөшөбүз, барлашабыз, но мен деген тамак ичпейм. 3:30-4-тө менин тренировкам башталат. Ошо тренировкага мен деген уже мындай ачка болуп келем да. Саат 3:30-4-тө мен ачка болуп келем. Толук мындай тамак ичип алып келгенде тренировка бүтөт. Потому что тамак ичип алсаң, кайсы бир себеп менен тамак ичип алсам, мен уже тренировка өтө албайт да. Ошон үчүн мен деген саат 3-4-тө мен деген уже мындай кичине ачка болуп туруп тренировкамды алам. Тренировкам 2,5-3 саат мен деген ар дайым бир күндө 2,5-3 саат тренировка кылам. Тренировкадан кийин жуунуп таранып үйгө акырындап келем. Анан деген үйгө келгенде дагы мен жанакы шорпо эт, жанакы суптар, уйдун этинен, жылкынын этинен жасалган, балыктан жасалган именно суюк тамак. Эмне үчүн суюк тамак жакшы асабат. Ошо жанакы овощтордон жасалган, эт менен салынган, кичине камыр кошулган суюк тамак. Ошону мен жейм, анан салат жейм. Кичине кечинде ачка болуп баратсам, мен деген творогду алам. Быштакты 5% быштакты алам. 0% да туура эмес, потому что анда быштактын пайдасы жок. Сен просто нагрузка печени кылып, желудогуңа нагрузка кыласың, иштейсиң, но андан пайдасы жок. 5% абдан жакшы. Биздин творогторубуз абдан жакшы. Ошо жанакы айран менен творог менен аралаштырам, ошону жеп коем. Даже если 11 болобу, 10 болобу, ачка болуп туруп творог жесең, ал иштеке эмес. Ошо менен менин күнүм бүтөт. Күнүм бүткөндөн кийин среда күнү, 3-чү күнү мен деген тамак вообще жебейм. Среда күнү мен деген кечөө, бүгүн деген 4-чү күн болот, кечөө мен деген тамак жеген эмес. Мен деген суу менен кофе. Иштеке жок. Ошо кефир, суу, анан деген кофе. Башка дагы иштеке жок. Мен тамакка эметкен жок. 1 сутка. Ошо среда күнү, 3-чү күнү менин деген тренировкам оор тренировка болот. Ошон үчүн дагы ушу среда күнү мен дагы ошо нагрузка алам да. Ошо бир аптада мен бир күнү мен деген тамак ичпейм. Ал дагы туура, мен деген тазаланам, жеңилдейт, кичине бүт бары. Анан деген бир айда 2 күн тамак ичпейм. Мына 4 аптада, ошо 4-чү аптасында мен деген 3-чү менен 4-чү күн, акыркы 3-чү 4-чү күн тамакка жолобойм. Ошол эле суу, ошол эле ачка болуп баратсам кефир, айран, анан кофе, все, башка ошо менен бүтөт. Демек сиз ден соолугуңузга өтө жакшы көңүл бурганыңыз үчүн мүмкүнчүлүгүңүз, сиздин энергияңыз дайыма болуп турат. Ал эми медицина жагынан, мисалы алдын алуу, текшерилүү, мисалы ошол эле К2 баратканда, Эверестке баратканда, ошол базовый лагерденби же өзүңүзчө текшерилесизби? Жок, мен деген чоң экспедиция башталганда, обычно март айында биздин чоң экспедиция, чоң сезон, улуу сезон башталат. Ошондо мен деген февраль айында мен деген чекап кылам полностью. Гемоглобин, витамин, все бүт жанакы основной, да. Ошону караштырам, состояниемди, өзүмдүн состояниемди караштырам. Кайсы проблемалар бар, ошону чектейм, карайм, билем. Анан экспедициядан кийин дагы анализ алам. Ну, экспедициядан кийин, конечно, биз абдан мындай ордуңузга келиш үчүн, формаңызга келиш үчүн. Но экспедициядан кийин биз абдан оор ахвалда келебиз. Мына мен деген эми 69-68 килограмм болуп кетсем, мен обычно чоң экспедициядан 52-53 килограмм болуп келем да. Абдан оор да, ушу кайра эт алуу, анан ушу кайра формага келген ушу 2-3 ай кетет ошо. Но бул чекап деп атпайбыз, бул деген абдан туура нерсе. Экспедициянын астында, анан экспедиция бүткөндө, ушул жылы мен деген февралда алдым биринчи чекап, анан экспедициям абдан жарым жылдай болду да. Февраль, март, апрель, май, эми мен сентябрда улуу сезон бүткөндөн кийин анан экинчи чекап алдым да. Мен врач катары мага аябай кызык да, ошондо кандын составында кандай өзгөрүүлөр болот экен?
баратканда, келатканда? Да. Биз эң чоң показательдер гемоглобин, анан тестостерон, анан белокту карайбыз да, чтобы воспаление не было, да. И мы еще же мы делаем анализ кылганда витамин боюнча да анализ кылабыз, кайсы витамин жетпейт. Обычно эркектерге ушу D, С жакшы эле, D, омега ошо витаминдар жетпейт да, ошону көбүрөөк жейбиз. Ошого көбүрөөк кандай десем, басым жасайбыз. Анан ошо тестостеронду карайбыз, гемоглобин да. Белокту караганыбыз бу да, воспаление барбы, же кандай болуп атат. Белок чоңоюп баштаса билебиз, что организмде бир жакшы нерселер болбой атат депчи. Ошон үчүн ошо эмелерди карайбыз. Показатель, 2-3 эле показатель бар, ошону мындай внимательно карайбыз да. Эдуард мырза, эми мен врач катары дагы сизден ушуну сөзсүз сурашым керек да. Тоого кеттик деп эле кете бере турган жаштарга азыр эми көп ошол эле инфаркт миокарда, инсульт жашара баштады. Да. Ошон үчүн кандай сунушуңуз бар? Дабыр жолу тоого барарда текшериш керекпи? Жалпы элге мындай дейт элем, жалпы элге вообще сергек жашоого келиш керек да. Мына, например, ошол эле Японияда норма бар, 10 000 шаг басыш керек да. Менин оюм 14 000 басыш керек. Бир күндө бир киши 14 000 кадам. 14 000 кадам басыш керек. Ошондо жалпы киши ал деген ошо активдүү спортко жакын киши деп саналат да. 14 000 киши. Мен кээ бир жерде айтам, 14 000 жок болсо, анда сенин күнүң бүткөн эмес. Сен деген анда тамакка отурбайсың, анан эшикке чыгасың да 14 000 жасамайынча тамакка отурбайсың. Бул дагы тартип. 14 000 жок, тамак жок. Ушундай болуш керек да. Вот азыр мына мени карап аткан биздин туугандарыбыз, досторубуз просто билгиле. Мындай бир тартип киргизгиле, жеке өзүңөргө тартип киргизгиле. 14 000 кадам жок болсо, анда тамак жок. Эдуард мырза, Ошондо ошол нерсе иштесе, анда деген ал киши анан чоң сизге да мага да чоң рахмат дейт. Ооба. Биздин ушу каналдын негизги максаты ушул да, ооруну алдын алуу. Азыр карасак, чын эле жаштар аябай көбөйүп кетти. Апапак семирген, кыймылды аз кылып, анткени көбүнчө телефон, сиздин көп нерсе бу деген сергек жашоо жок. Анан туура эмес тамак, экинчиси кыймыл жок, үчүнчүсү телефон, гаджеттер, ошолор дагы көп. Анан бешинчиден анда унутпаш керек да. Бешинчи бу деген позитивдук ич дүйнө жок да, момда мышление, нету позитивного мышления да. Ал и бу 5-6 нерсе акырындап жаш баланы акырындап ошо гипертонияга алып келет, ошол эле анан жүрөк оорунусуна алып келет. Анан көп жакшы нерсе. Анан ошо кант көбөйүп, анан деген көп чоң проблемалар башталат. Эгерде ошонун баарын сиз айткандай жасса, ийгилик алып келет да бардык жагынан. Мейли ишинде, ден соолугунда. Бир мезгилде мен деген азыр деген 11 экспедиция кылып атпайбы, эми элиме. Кичинекей тоолорго, 7000 ашпаган тоолорго, Аргентина, Африка, ошол эле Фудзияма, башка континенттерге мен деген экспедицияларды кылып атам. Ушу элим кошулсун, элим бассын, элим көрсүн. Бир момент болгондо, бир кичинекей пример да. Астанадан бир зыңкыйган жигит IT чоң ийгиликтерге жетип, но ушу өзүнүн жумушу менен байланышып, өзү абдан семирип, кыйналып, канты көбөйүп, жүрөгүнүн оорусу мындай. Анан бирөө айтыптыр, сеники болбойт, сен иштикке биякта Астанада эч ким жардам бере албайт. Анан ушу Кыргызстанда Эдуард Кубатов деген бар. Анан деген ошо тартиби катуураак, ошо менен 1-2-3 жолу экспедицияга барып кел, анан деген өзгөрөсүң деп туруп. Анан ошондой жигит келди да. Карабайсыңар,
килограммга чыгып келаткан жигит болчу. 3 айдын ичинде биз деген бир тартипке кылып, ошол эле 14 миң кадам кыласың, тамагыңды таштайсың, жанагы ужин сеники жок. 4-тө сен тамакка кошулбайсың, только суу менен эле огурец, башка эчтеке жок болот. Ошо карабайсың, 145, мен айттым, ошону жасабасаң, 3 айдан кийин мен сени экспедицияга албайм дегенде, если өзүң ден соолугуңду чындайм десең, анда мен мондай тартипке киресиң, ушу бир күндө отчет кыласың деп. Каждый күн отчет кыласың. Анан карабайсыңар, 3 айдын ичинде 145 килограммдан почти 100 килограммга чейин түшөт. Анан менин менен 2 экспедицияны өтөт. Азыр зыңкыйган 80ден ылды түшкөн жигит азыр деген skyrunning, trail runningтерге чуркап, марафондорго чуркаган, вообще өзгөрүлгөн, вообще башка жашоо менен жашаган азыр деген зыңкыйган инсан болуп калды. 145 метр, килограмм, анан 80 килограмм. Эң сонун. Эки экспедиция, ошондон кийин бала башкача өзгөрүлдү. Демек, барыбыз билебиз, ошо спорт ушундай сонун результаттарды алып келет. Бирок дагы бир жолу айтып берсеңиз, эмне жетишпейт, эмне кылыш керек деп. Кайталай берели. Жок, мондай да, бир абдан мындай да. Сен азыр мына сергек жашоого азыр келбесең, анда сен деген больницанын кулу больницанын кулу болуп, өмүрүң ошо больницадан чыкпай эле, байкуш болуп эле анан өтөт өмүрүң. Азыр туруп эле таблеткаларды, жанакы бүт баарын таштап, өзүңдү аябай, жалкоологучулугуңду таштап, туруп кроссовканы кийип туруп, чуркабасаң деле, туруп эле мына шаарыбыз кооз, таза. 14 миң кадам. Ал деген 10 километр. Шаарда басып кой. Жашооңузду азыр өзгөртүңүз, эртең эмес, азыр өзгөртүңүз. Ушундайбы? Туура. Ошондо гана ийгиликке жетет. Бул жерде мындай да, сенин эле чечимиң, сенин эле тартибиң. Бул сенин жашооң. Мен да кирилише албайм, сиз да кирилише албайсың. Бул деген ушул инсандын жеке жашоосу. Ал өзүнүн кандай десем, чечими. Же ошо больницанын кулу болуп өмүр өтөт, же ошо сергек жашоого келип, да, биринчи күндөрү кыйналат. Но биринчи күндөрдөн кыйналып баштап, анан өзүн абдан сыйлап баштайт да. Жашоодо 1000 көйгөй, 1000 проблема болот. Ооруп калса бир эле болот. Ошо гана болуп калат да. Эдуард мырза, өзүңүз жөнүндө ушул дүйнөнүн эң чокусуна чыкканда, Эверестке чыкканда, К2га чыкканда, сизди болду эле ушундай состояние же мындан ары кандай болот? Өлүм, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздү кандай сездиңиз, ден соолугуңузду кандай сездиңиз? Ден соолугуңуз жөнүндө эмне деп ойлодуңуз? К2де мен Эверест жөнүндө көп айтылды, 5 жыл өттү Эверестке. К2 абдан оор болдум. Эми К2 дүйнөдө саналат эң оор, мындай эң татаал тоо деп саналат. Эми карабайсызбы, Эверест эң бийик болсо, татаал өзүнүн коркунучту боюнча бул Эверест 7-орунда турат. 1-орунда турган бул К2. 8611 метр, бул Пакистанда Каракорум деген тоо ыркасында жайгашкан тоо, абдан оор тоо да. Бүт жагында түз жер жок. Бүт жеринде 70 градус мындай асказоо. Бул да тоо деле эмес, асказоо. Ушул 8000ден ашканда мен абдан бир кыйналдым. Кыйналып, мен бүт бары эми карабайсыңарбы, бүт бары биз 52 киши болгонбуз. 50 эң мыкты альпинисттер аракет кылган. Ошонун ичинде 12 эле киши чыкты. 12синин ичинде бир эле 2 киши кычкылтек колдонбой чыкты. Аман-эсен чыктыбы же? Чыктык, аман-эсен чыкты. Эми деген 3 киши каза болду, 12 киши чыкты ийгиликтүү. Ошону карабайсыңарбы? 10 киши баратат, бүт бары кычкылтек менен, кислород менен, а сен кислородуң жок, кычкылтек менен колдонбой сен баратасың. Сага бул тоо деген 3-4 эсе оорураак болот да.
Ошон үчүн эмне үчүн кислород жетишпейт. Например, жанагы сенин денең 100% кислород алган мезгилде сен деген 16-17% аласың. эмне үчүн кислородный маска колдонгон жоксуз ошондо? Неге кыйналдыңыз? Ал эми деген бу Вызов. жок, бу деген менин өзүм чындык историям да. Мен бир мезгилде айттым да, азыр деген 6 тоода 6-8 миңден ашкан 6 тоону менден кычкылдык колдонбой чыктым. Мен деген бир мезгилде өзүм жеке мындай ичим дүнүйөмдө чечим кылгам да, тоонун шартым менен өзүмдүн шартымды бири кылып, бу деген таза тарыхта, таза чын тарыхта кычкылдык менен бараткан альпинист, если ал 6800 метрде кийсе, 7000 метрде кийсе, анын бийиктиги ошо 7000 метрде калат. Ал албетте чокуга жетет, ийгиликтүү чокунун жеңишине жетет, чоку деп саналат. Но анын бийиктиги, если мондай чын суроо койсок, анын бийиктиги 7000де калды да. А мен ушу кычкылдык колдонбой, ошол эле К2ге 8611 метрге кычкылдык колдонбой жеттим. Мага бу чоң жеңиш. Өлүм зонасы каерден башталат? 8000 метр. Анан деген карабайсыңарбы, сен баратканда кычкылдык колдонуп бараткан кишилердики 100% кислород түшөт. Бүт баары жакшы, алар зыңкыйып эле иштеп кете беришет да. А биздики 100% ордуна сен 16% аласың, анан ошо 16% менен жашайсың. Анан ошон үчүн жанакы кычкылдык жетишпегендиктен сенин ички органдарың чоңоюп баштайт. Отек органов начинается. И отек мозга начинается. Сенин мээң кычкылдык колдонбой жетпей баратканда чоңоюп баштайт. Анан чоңоюп баштаганда ал мажычокко, жанакы орто борбор нервный системага эметип, жүрөгүң чоңоюп, көкүрөгүң чоңоюп, көп нерсе ичиңде зыян берип баштайт да. Ошону чыдаш керек да. Ошон үчүн коркунучтуу бар да, ошо отек мозга бир мезгилде 30 мүнөттүн ичинде эле кишини каза кылдырып коет. 30 мүнөт, 25 мүнөттүн ичинде сен деген күйүп кетесиң. Ошону билип туруп чыдаш керексиң, өтүш керексиң. Но бул ушул жеңиштин кандай десем, сапаты башка да. Ошон үчүн азыр карабайсыңар, дүйнөдө 800 мыкты альпинист бар. Анын тарыхында 8000диктер бар, башка тоолор бар. Эми 800 эң мыкты альпинист деп саналат дүйнөдө. Мына бизде 7 миллиард кишинин арасында 800 эң мыкты альпинист бар. Но 30 эле альпинист бар азыр дүйнөдө. Ушундай улуу тоолор, 8000ден ашкан улуу тоолорго кычкылдык колдонуп. Сиз киресиз. Анын ичинде кыргыздын жараны бар деп мен да сыймыктанабыз. Рахмат. Эдуард мырза, мына ушул мен да орусча айтып кетем, отек легких, өпкөнүн көп кетиши, мээнин жанагындай отек мозга болушу, бир эле ушундай бийиктикте болобу же мына биздин тоолордо 4000 бийиктикте, 5000 бийиктикте болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Бул деген эме спортсменден зависит. Даярдануусунан, Если сенин машыгып тренировкаларың, өзүң спорт мындай уровениң абдан жогору болсо, анда сеники 8000де ушул оорулар башталат да. Или мындай бийикке жакындап калганда башталат да. Но если сен мындай машыкпасаң, өзүң жеке мындай денең дайыр болбосо, ал момент 3,5-4 миңде деле баштай берет да. Ошон үчүн кыргыздын сөзү бар да, түтөк 3 миңде деле баштай берет. Түтөк 3,5 түтөк ал деген ошол эле жанакы ич органдар чоңоюп, отек мозга башталганда ошо түтөк да башталат да. Гипоксия, нехватка кислорода. Сиз менен Килиманджаро чыгып баратканда ошо бизди сопровождать эткен эмелерди сунуштап атышты, кимде ким даяр эмес болсо атайын дары дармектерди колдонуп депчи, ошо боюнча кандай дейсиз? Мындай да, меники эми
бул да менин өзүм жеке позициям. Мен колдойм. Спортчуларга эмес. Да, спортчуларга мындай да эми тоодо тоо эми кичинекей тоо болсо дагы 2000'lik болсо да 3000 болсо да ал дагы абдан бул эме да мындай кооптуу. Анан тоого дагы мындай сүйүү көрсөтүп басыш керек да. Анын ойлобош керек, монда керсейбеш керек. Мен өтө алам, чуркай алам, мен мага чепуха деп туруп антпеш керек да. Тоонун өзүнүн бир касиети бар да. Тоого абдан сый урмат көрсөтүп туруп чыгыш керек. Ошон үчүн тоого камданыш керек. Тоого абдан туура кийиниш керек. Анан баратканда термосуң бар болуш керек, тамагың бар болуш керек. Анан өзүңдүн жанакы лекарствоң бар болуш керек да. Ошо сый урмат тоого көрсөтпөсөң, тоо анда сага дагы сый урмат көрсөтпөйт да. Ошон үчүн бул система биз деген кенедей тоо болсо дагы, ошол эле кайеки болсо дагы өзүбүздүн сүйүүбүздү, өзүбүздүн сый урматыбызды көрсөтүп барабыз да. Калсак дагы, калып баратсак дагы, каза болуп баратсак дагы биз кабыл алабыз. Макул, ушундай экен, менин тагдырым азыр бүтөт экен. Ушу менен менин суум ушу менен бүтөт экен, менин жашоом ушу менен бүтөт экен деп аны деле кабыл алабыз да. Эми биз ага не то что өлүмгө эч ким көмбөйт да. Но биз ушу сый урматыбыз улуу тоодо ушундай абдан оор акыбалга келгенде биз мындай урматыбызды көрсөтүп эле басабыз да. Эң чоң ошибкалар биздин жаш балдардын жанагы тоого басып жүргөн балдар баштап басып аткан чоң ошибка бул деген өзүбүздүн жеке өзүбүз жөнүндө жакшы ойлойбуз. Биз кыйынбыз, мыктыбыз, мен баса алам, мен чуркай алам. Анан тоону баалабайбыз. Ошо эки система чоң бир трагедияга алып келет да. Ошон үчүн абдан скромный болуш керек, абдан мындай таза болуш керек. Анан тоого 1000 метр болобу, 2000 метр болобу, момундай эле кичинекей дөң болсо дагы сый урмат көрсөт. Бул деген жаратылыш, бул жаратканым жасаган тоо, ошого сый урмат көрсөтүш керексиң. Анда мен тоону чокуну багындырдым, покорил деген сөз туура келбейт экен. Туура келбейт. Ошон үчүн альпинисттер деп тоо. Да, альпинисттер эме деген альпинисттер бул сөздү вообще кабыл албайт, айтпайт. Мен багындырдым, мен ушинттим, мен тоону жеңдим. Биз тоого чыкканда айтабыз, биз өзүбүздү жеңдик. Өзүбүздүн жанакы максатыбызга жеттик. Да, өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Өзүбүздү жеңдик. Тоону биз жеңе албайбыз. Ушу 200 миллион турган тоолор, жаратканым койгон тоолор тура беришет. Биз ушун үчүн колдун кирибиз, биздин жашообуз просто миг да. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошон үчүн тоого абдан, ошон үчүн тоого сый урмат көрсөтүп, мындай басканда тоо дагы сага өзүнүн сый урматын көрсөтөт да. Эдуард мырза, биздин тоолуу жерибиз мына Эверестке канча миңдеген адамдар барып, ошол жактын экономикасы көбөйөт. Анан биздин дагы ошондой мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Бизде сонун тоолор бар эмеспи? Ооба. Абдан жакшы суроо. Карабайсызбы, бизде 3 улуу тообуз бар да. Бул биздин Памирибизде, Памир алайда, чоң алайдын тоо ыркасында Жел айдар деген тоо. Анын эми азыркы аты Пикленина, но илгерки тарыхтан келаткан 700-800 жыл мурундан коюлган аты Жел айдар. Кооз аты. Да, абдан кооз. Жел айдар 7134 метр. Абдан кооз тоо. Андан кийин Хан Теңир. Мен биздин легендардуу, вообще көчмөн цивилизациянын эң улуу тоосу бул деген Жеңиш чокуу эмес, башка тоолор эмес, именно Хан Теңир менен кайылас. Анан биздин Хан Теңирибиз Кыргызстаныбызда, Ысык көл областында, ошо жанакы орто центральный Борбор ала тоонда жайгашкан биздин улуу тообуз. Жанында Жеңиш чокусу 7439 метр, бул улуу тоолор да. Жеңиш чокусу вообще саналат эң оор 7000ден ашкан эң оор тоо деп саналат дүнүйөдө. Азыр 14-8000 бар да, 14 тоо 8000ден ашкан. Но 7000ден ашкан 60ка жакын тоо бар да. Ошолордун ичинде Жеңиш чокусу эң оор тоо дүнүйөдө саналат. Ошон үчүн азыр карабайсыңарбы, бизде Жел айдар тоо Пикленина эң мындай
популярдуу тоо болот да. Азыр 7-10 миңге чейин альпинист келет да. Потому что дүйнөдө саналат ушу биздин жел айдарыбыз эң доступный 7 миңдик депчи. Анан бизде карабайсызбы? Эң доступный 7 миңдик бар, анан эң оор 7 миңдик бар да. Ошончо карап пикленингге 7 миң киши келсе, жеңиш чокусуга 70 киши келет. Разницаны көрүп атасызбы? Көпчүлүк каяктан келет? Көбүнчөсү бу деген чыгыш батыш Европа, Америка, анан СНГнын өлкөлөр. Азыр биздин тоолор абдан популярдуу азыр бу Ближний Востокто, анан Юго-Восточный Азиядан да. Эми деген Ленин чокусуна эми Латинская Америкадан учуп келип атат, Чили, Аргентинадан. Поэтому биздин тоолорубуз биз жакшы азыр тарапта, жакшы жолубузда жолдо турабыз, потому что деген биздин тоо туризм абдан жакшы өнүгүп атат. Тоо туризмдин эң чоң чокусу, накта чокусу бул альпинизм да. Азыр деген карабайсыңарбы? Альпинизм эми көп киши болбосо да 20-30 азмы санап атабыз, 35-50 миңге чейин альпинисттер келет, но тоо туризм боюнча бизде бир 6-7 миллион киши келет Кыргызстанга. Поэтому биздин келечегибиз чоң. Понятно, Гималайда, Непалда Эверест, анан ошо жанакы 100 километрдик жанакы ущелье, жанакы жаратылыш парк, Сагарматха деп коет, Жамалунгманын национальный парк, ошол жерде 2000дей отель бар, 2000дей ресторан бар. Ошонун ичинде бир 70ке жакын айылдар бар, анан шаарлар бар. Анан ушу 100 километр анан Эверест, бир чоң жаратылыш парк, ушу Эверест жаратылыш паркта $1 миллиард экономикасы бар. Бир эле ушул эле Коктуда 70-80 вертолет учат. Бир эле Коктуда 20 миң киши жүк ташыйт. Бир эле ошол Коктуга ошол эле Эверестти көрөбүз деп 5 миңге чыгып сүрөткө тартабыз деп туруп бир 3-4 миллион киши келет. Ошонун ичинде миңдеген альпинисттер келет. Ошон үчүн Эвересттин Коктусунда ошол эле жаратылыш Сагарматха паркында $1 миллиард экономика бар да. Биз дагы ошол жолго түшүп баратабыз. Биздин эле жел айдарыбыз Хан Теңир жеңиш чокусу буюрса ошондой уровеньге жетет деп мен терең ишенем. Эң сонун. Бул эми мен жеке суроом да, эми чынында мен ошону билбейм. Ошол Эвересттеги жашаган, жардам берген шерптер, бул өзүнчө улутпу же эмне, народностьпу? Бул улут. Мен иногда кандай бир генетический способность? Жок, мындай да, мен азыр айтып берем. Мен иногда тарынам да, анан деген бул деген кичине англосаксонский система, колониальный тарыхтан келет атат. Эми шерптерди ал синоним болуп калды да. Носильщик деген сөзү болуп калды да. На самом деле? На самом деле бул эл да. Эл. Тибеттен келген мыкты кыргыздарга окшош, абдан залкар, мыкты, күчтүү эл да. Но колониалдык тарыхта булар носильщик болуп калган, ат калган да. Анан деген шерп менен анан носильщиктин синоними болуп калган да. Азыр деген ал бул система өзгөрүп атат. Азыр шерптерди айта албайсың бул носильщик деп. Шерптер бул деген эми 5000де жайгашкан Эвересттин жанында жашаган эл. Бизде портер дешет. Алдарды портер дейт. Алар 800 жыл мурун Тибеттен ошо жанакы ашуулардан өтүп, жанакы Эвересттин астына, Макалу, улуу тоолордун астына келип жайгашкан 5000 метр. Балким биздин туугандарыбыз. Да. Абдан бизге окшош. Кыялы дагы, мүнөзү дагы, баскан турганы дагы бизге окшош да. Бети, кабагы бүт бар бизде. Но ошо 5000де жашап, алар деген ошо генетически бийиктикке көнүп калган да. Анан ошо 5000 ошо жаш балдар профессионалдуу түрдө альпинист болушкан. Алар бүт бары Непал профессиональный альпинисттердин ассоциацияларынын мүчөлөрү. Анан аларга жумуш да. Алар дагы экспедицияга катышат, экспедицияда гид болушат, экспедицияда ошо лидер болушат, өздөрүнүн чоң альпинисттик компания экспедицияларын кылат. Мурунку носильщиктер жок алар.
азыр булар профессионалдуу абдан мыкты альпинисттер болуп саналат да. Атайын окушат, Окушат, даярданышат, Швейцарияга барышат, өздөрү окушат. Абдан жогорку деңгээлде болгон профессиональный альпинист гидтер да. Алар менен биз доспуз, биздин катыштарыбыз да бар. Биздин Кыргыз альпинизм федерациясынан Непал ассоциация профессионалдык альпинисттердин ассоциациялары биздин абдан бекем байланыштарыбыз бар. Биз аларды чакырабыз, биз барып а жерге машыгабыз. Көп жакшы нерселер бар. Булар альпинисттер. Тоого көнгөн, 5000де жашап атып тоого көнүп, генетически тоого даяр болгон, бийиктикке даяр болгон. Бар теңби же бар эмеспи? Бу деген эми деген шерпке мында профессиональный альпинист болгонго бу деген чоң кандай десем сыймык анан жетишкендик да. Эми шерп альпинисттер бу эми өзүнүн элинин элитасы да. Булар чоң акчалар алат, чоң мындай өзүнүн жанакы мейманкана салып, ресторандарды салып, анан деген уже 40-ка 35-ке чыкканда уже бир отель салып, үйүн салып, анан деген анан акырындап мындай Башка ишке жакшы жашоого өтүп кетет да. Так буларга оор жашоо, оор жумуш. Мен абдан аларды сыйлайм. Азыр дүйнөдө эң мыкты альпинисттер ким десек, биз ачык эле айтыш керекпиз. Непалдан чыккан шерп альпинисттер эң мыкты болот азыр дүйнөдө. Анан американисттер, орустар, анан где-то биз 15-20 болуп кыргыздар башталат. Эң мыкты, эң кыйын дүйнөдө альпинисттер болуп, шерп альпинисттер саналат. Алардын медицина жагынан бир билими барбы? Анткени тоодон үшүк болот, бирөө бутун сынат. Бу деген тоолуу эл, абдан тоолуу эл. Анан деген бу кандай десем орусча неурбанизированный народ. Кандайча жардам берет? Жок, мындай карабайсызбы? Булардыки деле шар деле жок. Мына алардын борбору бар, Намчы базар. 4-5 миңдик эле кичинекей шар. Жер жолдору жок, машинелери жок. Бу деген шар 4-5 миң киши жашайт, но а жерде машине жок, светофор жок, шар жок. Ал деген просто асказоолордун арасында жайгашкан чоң айыл. Но алар Катмандуга келсе, ылдый жанакы долинага түшсө ооруйт. Ошон үчүн 21-жылы мен деген Эверестке чыкканда 23 профессионалдуу альпинисттер, шерптер каза болду. Тоодон эмес, Эвересттен каза болгон эмес. Биз менен чогуу Эверестке баратып, Эвересттен түшүп, ийгиликтүү. Анан ошо ковид болуп, ковидтен каза болгон кишилер. 23 киши. Абдан таза, анан медицина боюнча эми азыр деле цивилизация тоолорго келип атат. Азыр мындай полевой госпитальдар, мындай эл аралык госпитальдар ачылып атат тоолордо. Но алар сезондо. Сезон башталганда госпитальдар келет. Сезон жок, госпитальдар жок да. Но өзү шерптер абдан бекем эл. Анан ошо мындай адат менен да, жанакы чай, анан жанакы корене, анан жанакы топоздун эти, мындай өздөрүнүн эменин өзүнүн адат боюнча өзүнүн жанакы өздөрүн айыктырып эметип. Анан таза жашоо, а жерде экологиясы дагы, турмушу дагы, оор болсо дагы алдар абдан бактылуу. Алар абдан бактылуу кишилер, алар айтат, кандай оор болсо дагы бул менин жашоом, мен ушу жашоомду кабыл алам, ушундай мага мен бактылуу кишимин деп туруп ушундай девиздери бар да. Биз дагы көп нерсени үйрөнүш керекпиз Гималайдын элинен. Сиздин башкарууңуздун алдында мынакей тоо туризми азыр дүркүрөп өнүгө баштады. Анан бир совет убагында бар эле институт горного туризма дегенчи. Анан ошо алдагы ден соолукту текшерет, медицинского туризма деген. Анан ошо боюнча сиздин оюңуз кандай? Эверестте ошол бар бекен ошол кандайдыр? Анан бизде кандай болушу мүмкүнбү? Биз вообще бул тоо медицинаны өнүктүрүш керекпиз, потому что биз эми карабайсыңарбы, бизде бир 25% биздин элибиз, биздин айылдарыбыз, аймактарыбыз, анан жанакы биздин кыштактарыбыз 3000ден ашкан жердерде. Даже 3000 эмес, 2000ден ашканда эле уже мында высокогорье башталат да эми.
жалпы элге 25% биздин элибиз 2000ден ашкан жерде жашайт да. Ошон үчүн тоо медицина абдан өнүктүрүш керек, потому что бул жанакы процесстер, тоодо болуп аткан процесстерди изилдеш керек, караш керек. Мурда эми деген советтер доорунда бул система жакшы эле өзгөрүп, жакшы изилдеп, анан жакшы салым болуп келаткан, бир мезгилде жоголуп кетти. Анан тоо ашууда жанакы Индия менен чогуу кардиологический биздин институтубуз өзүнүн лабораториян, ошолорду биз өнүктүрүш керекпиз. Тоо ашууда да эмес, Чоң Алайда, Алайда, Алайкуда, Нарында, Ысык көлдө, сырттарда биз ошондой лабораторияларды коюш керекпиз. Ошондой исследовательский центрдерди коюш керекпиз. Биз изилдеш керекпиз. Кандай элибизге жардам керек? Ошо 2000ден ашкан жерлерде эл кандай мындай жашоону кабыл алып атат, кандай зыяндар болуп атат? Ошону изилдеп, биз тоолуу өлкө болгондо бул тоо медицинаны эметиш керек. Индияда бул система абдан катуу мындай өнүгүп атат да. Пакистанда дагы өнүгүп атат ал система. Непалда дагы өнүгүп атат. Кытайда вообще бул система абдан башка деңгээлге чыгып атат да. Ошон үчүн биз деген калбаш керекпиз. Тоо медицинаны биз көтөрүш керекпиз, аны калтырбаш керекпиз. Ошол эле кичинекей лабораториябызды ошо тоо ашууда ошо менен бүтпөш керек. Наоборот, кардиологический биздин улуттук кардиологический центрибиз наоборот ушундай центры исследования горной медицины должны расширять по всей стране. Демек алдыда да көп маселе, максаттар көп экен. Эдуард мырза, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушунчалык мен ойлойм, биздин көрүүчүлөргө жакшы үлгү болдуңуз, мотивация бердиңиз. Анан сизге бир аз ушул каналдын негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы. Авиценна клиникасына сизге мындай белек катары не деп коет, бонусный карта деп ушуну сизге белек кылам. Обязательно будем, туугандарым. Дайыма ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, жакындарыңыз менен бирге. Да, рахмат. Чоң проекттердин астында, экспедициянын астында чекап кылып, астында экспедиция бүткөндөн кийин да чекап кылып тургула, потому что башкача биз өзүбүздүн состояниябызды билбейбиз. Чоң рахмат сизге. Мен обязательно кабыл алам. Рахмат. Биздин ушу негизги максатыбыз биздин каналдын оорубай туруп, биздин коомдо ушундай бар эмеспи? Ооруганда гана келипчи. Ооруганда дагы жөнбөйлү, өтүшүп кеткенде, аябай кыйналып кеткенде. Ошон үчүн оорунун алдын алуу алдан эче жеңил эмеспи? Конечно. Ошол жөнүндө. Эң туура, ушул эң туура. Биздин коомчулук ден соолугубуз чоң зыянды биз өзүнүн жеке чечимибизден алат да. Биз уже ооруп, уже кечиресиз, 3-2 стадия, 4 стадияга келгенде анан деген эстеп баштайбыз, ден соолук врачка барыш керек деп. Барыш керек. Ошон үчүн ошо биздин каналга урматтуу биздин көрүүчүлөр жазылыңыз, катталыңыз, көп жаңылыктарды, ушундай мотивацияларды көрүп турасыз. Сизге дайыр жолу рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Болду.